Айтканча, сиз суроолорго жооп берүүнү кантип амалга ашырасыз? Адатта ар бир жолу суроо берилген соң, мен окуучуларыма суроону кайталоону кеңеш берем. Мунун себеби суроо анчалык түшүнүктүү болбосо, жана көрүүчүлөр түшүнбөгөн болсо, же мен суроону туура эмес уккан болсом, кайталаган убагым суроо берүүчү мени тууралап коюусу үчүн, жана башка себептери дагы бар. Демек сиз суроону тастыктоо үчүн кайтарасыз. Ооба, мен суроону кыска кылып кайталаймын, жана бул сизге жооп үчүн кичине убакыт берет, туурабы? Кээде мен биринчи жолу угуп жаткан суроолорду беришет. Мен болсо жоопту билбеймин. Бирок мен дайым бир тууганыбыз өтө жакшы суроо берди, же бир тууганыбыз өтө маанилүү суроо берди деп кайтарам. Демек сиз кичине ага кошомат кыласыз. Ооба, мисал үчүн ушундай убактар болгон, мен суроого жоопту такыр билбейт элем. Дубайда Рахул аттуу адамдан мага суроо келди, жана ал интернеттеги сынчылардын бири эле. Ал мага эң кыйын суроолор менен чабуул кылат эле. Бир нече күндөн соң ал исламды кабыл кылды. Ал суроолорунун биринде исламды өз инженердик ишин билгенден жакшыраак билерин эскертти, жана Куранды бир нече тафсирин окугандыгын айтты. Ал мага ушундай суроо берди. Жабраил алейхиссалам Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, икро, башкача айтканда оку деди. Расулуллах болсо мен окууну билбеймин деди. Демек Жабраил алейхиссалам Расулуллахка кандайдыр бир нерсе көрсөткөн. Ал эмнени көрсөткөн эле. Андан соң Мухаммад алейхиссалам окууну билбеймин деди. Мен муну билмекчимин. Бир дагы тафсирде Жабраил алейхиссалам Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга эмне көрсөткөндүгү жазылбаган. Суроону уккандан соң, мен бир тууганыбыз өтө жакшы суроо берди дедим. Ошол убак менде жооп жок эле. Эмнеге дегенде эч бир тафсирде Жабраил алейхиссалам Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга эмне көрсөткөнү жазылбаган. Бул суроо диний эмес, логикалык суроо эле. Сөзүмдү бүтүргөндөн кийин Аллах мага жардам берди. Сизге вахий келдиби? Жок, вахийлер Мухаммад алейхиссаламдан кийин токтогон. Мен андан сурап жатам. Бир тууганым Рахул, сиз немесче түшүнөсүзбү? Ал жок деп жооп берди. Сиз немесче окууну билесизби? Ал жок деп жооп берди. Сиз жок дешиңизден мурда мен сизге кандайдыр бир нерсе көрсөттүмбү? Мен сизге эч нерсе көрсөтпөдүм. Сиз жок дедиңиз. Жана дал ушундай Жабраил алейхиссалам Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан сураган. Эгер сиз окууну билбесеңиз, мага текстти көрсөтүң, окууну билүү же билбестигимди кийин айтамын дештин кажети жок. Бул логикалык жооп. Ушинтип Аллах мага көп жардам берет. Аллахтын жардамы жана сиздин билимиңиз. Мен өзүмдү акылдуу деп эсептебейм. Мага Аллах жардам берет. Сиз даватчы акылдуу болуусу керек деп эсептейсизби? Ооба, албетте. Акылдуу болуусу керек. Акылбы же эске тутуу? Алардын экөөсү тең өтө маанилүү. Бирок негизгиси Аллахтын жардамы. Эгер Аллах жардам берсе, калган баары келет.